Саякатчы катары дүйнөнүн өнүккөн шаарларына барсаң, көздүн жоосун алган эски жана жаңы заманбап түрдүү архитектураларды, креативдүү айкел эстеликтерди, ириетке келтирилген жашыл бак-дарактарды көрүүгө болот. Добро пожаловать в Бишкек. Ал эми Бишкекке келген турист эмнени көрө алат? Таштандыга толгон таза эмес көчөлөр, тейленбей чаң басып турган эстеликтер, чачы тегизделбеген адамга окшогон бак-дарактар көзгө урунат. Мунун баары эмнеден кабар берет? Албетте айтпаса да түшүнүктүү. Ал креслода чалкалап өз чөнтөгүн гана толтурууну ойлогон тийиштүү кызматтардын жетекчилеринин иштебей жатканынан кабар берет. Алар кимдер? Жылына шаардык бюджеттен келе деп миллиондогон каражаттарды соруп турган тазалык ишканасы, шаардын сырткы архитектуралык көрүнүшүн иретке келтирүүчү Бишкек башкы архитектура кызматы, калаанын жашылдандыруу саясатын жүргүзгөн муниципалдык жашылдандыруу ишканасы. Бул убакта калаанын бардык муниципалдык ишканаларына ишембиликтер өткөрүлүп, шаардын тазалыгына кам көрүү иштери башталышы керек эле. Бирок учурда андай иштердин бири да көрүнбөйт. Негизинен Бишкек абдан кызыктуу шаар. Анда иштеген калаа чоңдорунун жоосун жооругун, жасаган иштерин көрүп күлкүң келет. Айтайын дегеним, мисалы кала башчысы баш болгон, шаардык кеңештин депутаттары төш болгон жоон топ шагырашып шаардыктардын камын ойлоп сейил бактарга көчөт отургузмуш этишет. Бирок андай иштер менен иши жок, тескерисинче экологияны кыйратып, өсүп турган бак-дарактарды кыйнап, муунтуп жаткан чоңдор четинен табылат. Сиз момундай картинаны дүйнөнүн кайсы бир бурчунан жолуктурдуңуз? Эч бир жерден жолуктурган эмессиз жана жолуктурбайсыз дагы. Анткени мындай картина бир гана Бишкекте орун алган. Бишкектеги номер 42-орто мектептин тосмосу. Бул тосмо кычыраган кыш айларында жасалган. Пайдубалы да ошондо коюлду. Азыр бутуң менен тийсең, өөлөнүп, уурап түшөт. Мектептин четинде жайгашкан дарактар туткунга түшкөн бечарадай болуп бетондолгон. Мектеп директоруна айтсак, менин бул тосмом менен ишим жок. Ленин райондук администрациясы күнөөлүү дейт. Жаңы жылдын алдында 18 декабрдан баштап суукка карабай тендер өткөн организация иштей башташты. Бул жерге райондун жетекчилиги аким өзү келип кеткен. Ошол подрядчиктердин гарантийный письмосу бар кишиде. Бул пока кабыл алына элек, өздөрү келип кабыл алышат. Себеби өзүңүздөр көрүп атасыздар, фундаменти дагы жакшы куюлган эмес, баары тең кышында өтө күн суукта, шилденин тушунда болгондуктан мунун бүт баары тең көөлөнүп түшүп атат азыркы кезде. 1,5 миллион сомдон ашык акчага курулган бул тосмонун сапаты эмнеге начар болуп калган десең, рай администрациянын билбейм деген жообун аласың. Ошону мен көрүнчүмдө мен кичине башталышында барганда, кичине кеткенде көрдүм. Анан кичине өзүм контролго алайынчы. Бак-дарактарды кыйратып жатат. Каякты карап отурасыңар деп жашылдандыруу ишканасына телефон чалсаң, мекеменин жетекчиси Атантаев Анвар ал иш боюнча биздин кабарыбыз жок деп ийин куушурат. Мына ушундай көрүнүштөн кийин шаарың үчүн ичиң ачышып, айла жок эйфория калдырып, мурдагы жашыл шаар эсептелген Фрунзенин эски сүрөттөрүн көрүп, бир сыйра ыйлап аласың. Красивый город наш, Фрунзе, цвети